Чүй облусундагы райондорго сарасеп салып, жыл ичинде аткарылган иштери, милдеттери жана алдыга коюлган пландары тууралуу кеп учугун тартуулап сарасеп көрсөтүүсү эфирде. Студияда Жанар Есенова. Саламатсыздарбы? Ал эми бүгүнкү кезекте дал ушул өткөн жылы жетишкендиктери тууралуу жана элдин арасындагы көйгөйлөр, алардын аткарылышы тууралуу толугураак маалымат бергени сыйлуу мейманыбыз келип турган учур уруксат этсеңиздер тааныштыра кетсек. Жайыл районунун акими Төрөгелди Түркбаев студиябызда. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келиптерсиз. Мынакей жогоруда айтылгандай эле, мынакей жыл жыйынтыгын чыгарып жатабыз. Деги эле Жайыл району үчүн 2023 жыл кандай жылдардан болду? Туура 2023 жылда мына аягына чыгып калды. Жылыбыз биз ойлогондой өттү десек да болот, бирок бир жагы ошо биздин баба дыйкандарыбыз үчүн оор жыл болду. Сөйө дегенде ушул жылы былтыркы жылга салыштырмалуу биздин чүй зонабызда катал климат болуп, кургакчылык болуп, суу аз болду. Ойлогон баягы түшүмдөрдү дыйкандарыбыз ала албады. Бирок ошол эле учурда биздин ошо суу самыр зонабызда, суу самыр айыл аймагында наоборот жакшы жылдардан болуп берди. Ал жерде мурунку жылы түшүм жакшы болбой калган болсо, быйылкы жылы салыштырмалуу жакшы түшүм алып, баба дыйкандарыбыз өзүнүн баягы күткөн түшүмдөрүн ала алды. Мындан тышкары эми Жайыл району өзүңүздөргө белгилүү болуп калгандай, өндүрүшү өнүккөн, чоң өндүрүш ишканалары бар район. Быйылкы жылдагы өндүрүштүк тармакта былтыркыга салыштырмалуу өсүүлөр бар. Бул эми негизинен бизде Кумтөр алтын месторождениясин иштете турган биздин Афинаж заводубуз бар. Эң негизги көрсөткүчүбүздү районубузда биз ошо Кыргыз алтынын алдындагы Афинаж заводубуз берет. Ал жерде биз былтыркыга салыштырмалуу өсүү темптерин камсыз кылдык, бирок ошол эле учурда биз былтыркыга салыштырмалуу келген биздин Дория куюлмасы деп коебуз, концентраты салыштырмалуу алтынга караганда күмүшүбүз басымдуу чыгып атат. Ошого байланыштуу, бирок акчалай турдуу өсүү темптери бар, бирок алтындын караганда күмүшүбүз көбүрөөк болду. Бирок ошол эле учурда биздин Афинаж заводдон тышкаркы өндүрүш ишканаларыбыз да бар. Жалпы 11 айдын жыйынтыгы менен 99,9 миллиард сомдук продукция чыгара турган болсок, ошонун биздин Афинаж заводунан тышкаркысы биздин ошо былтыркы жылга өндүрүшүбүз өстү. Бул 100 ИФОбуз физикалык индексинин көлөмү менен 170%га өсүүлөр болду да. Эми жылыбыз эми баба дыйкандар менен тарабынан жер иштетүүдө, суу бөлүп берүүдө кыйынчылыкка турганыбыз менен бизде ошо өндүрүш ишканаларыбызда өсүү темптерин камсыз кыла алдык. Себеби дегенде, мына өзүңүздөргө белгилүү болуп калгандай, биз жалпысынан Чүй областынын 52%дан жогорку 65%га чейин өндүрүш продукцияларын өндүрөбүз. Ошол эле Кыргызстан боюнча биздин ошо 25% үлүштү беребиз. Мындан тышкары айтып коюшубуз керек, мына ошол эле биздин спирт заводубуз, азыр мамлекеттик ишкана болуп калды. Азыр бир эле жерден Кыргызстан боюнча как монополист ишкана катары иштеп атат. Бүгүнкү күндө чыгарган продукциялары арбын болуп, ошо пөт көзөмөлгө алынып, ал жерде туруктуу жумуш орун түзүлүп, 205 адам иштеп атат. Бул биздин Кара Балта спирт заводу 1 миллиардка жакын продукция берип атат. Мурунку жылдары бул баягы ишкана өзүнүн продукцияларын чыгара албай калган болсо, мына президентибиздин, биздин өкмөтүбүздүн жардамы менен бизде
Кыргыз биздин Карабалта спирт заводубуз ушул көзөмөлгө алынып, мамлекеттик биздин баардык спирт чыгаруучу заводдору биздин Карабалта спирт заводуна карап калды. Мына ошого карата, значит, бүгүнкү күндө чыгарган продукциялары да көзөмөлгө алынып, өсүү өнүгүү темптерин берип атат. Мындан тышкары дагы бизде мамлекеттик ишкана катары Карабалтадан азык чыгаруучу ишканабыз бар. Ал жерде дагы бүгүнкү күндө кайрадан жабдуулар жаңырып, ал жерде дагы туруктуу жумуштар орунтулуп атат. Негизинен өндүрүш ишканаларыбызда бизде 24 ишкана бар. Ошол эле биздин алтын комбинатка байланган ЗИФ ишканалары, ошол эле, значит, биздин баягы un заводдорубуз бар. Быйылкы жылы өсүү өнүгүү темптерин камсыз кыла алдык. Былтыркы жылга салыштырмалуу. Негизи эле аз жогоруда айтып кеткен тармактар бул дал ошол дыйкан багытындагы, жанагы өндүрүш багытындагы жакшы жетишкендиктер тууралуу да айта кеттиңиз дагы, ошол социалдык жашоодогу турмушту дагы камтый кеттиңиз. Деген менен учурда сөзсүз түрдө эл арасында көйгөй жаралып келет. Ошол көйгөйлөрдүн бирине өзүңүз токтоло кеттиңиз, суунун жетишпестиги тууралуу. Анан албетте бул жылы дал көйгөйдү көргөндөн кийин бул биринчи жолу катталып жаткан жок. Буга чейин дагы мындай көйгөйлөр жаралып келген, дал ушул сугат сууларына тийиштүү. Анан эми ушу келерки жылга тийиштүү дагы кандай иштерди бул көйгөйдү жоюу максатында милдеттер, пландар коюлду? Туура эле айтасыз, бул маселе туура. Биз мына негизинен бизде 76.565 гектар айыл чарба жерибиз болсо, анын 42.500 гектары суат айдоо аянтуу болуп эсептелинет. Негизинен биз Карабалта источнигинен байланган айыл чарба жерлерибиз бар. Анда 10.900 гектар жер суат айдоо жери байланган. Ошол эле учурда биздин западный БЧК Большой Чуйский каналыбызда 10.500 гектар жерибиз бар да, арашайымы жерибиз бар. Мындан тышкары Ак суу дарыясына байланган 3560 гектар жерибиз бар. Быйылкы жыл чындап эле суубуз тартыш болуп калды. Бирок ошого карабастан биз негизинен эми дан өсүмдүктөрүнөн баягы багар пашнялардан ала турган түшүмдөрүбүз аз болуп калды. Сугатты биз эми толук көлөмдө ала албасак дагы 93%га чейин суу менен камсыз кыла алдык. Негизинен айыл чарбасында биз 3000 гектарга чейин кукуруза, жырно эккенбиз. Ошонун ичинде андан тышкары дагы биз 1902 гектар кызылчаны эккенбиз. Кээ бир участкаларыбызда чындап эле баягы алыскы участкаларда биз кайра силоска чапканга туура келди. Бирок ошого карабастан суу жеткирген жерлерибизде түшүмдүүлүк кант кызылчасынан дагы биздин жүгөрү дандан дагы жогорку түшүмдү ала алдык. Ошол эле учурда мисалы үчүн жогоруда белгилей кеттиңиз, суу самыр өрөөнүндө сугат суу боюнча көйгөй азыраак болду деп. Эгерде мындай карай келе турган болсок, суу самыр өрөөнү чынында эле өтө алыскы жайгашкан өрөөндөрдөн эмеспи, аймактардан? Андыктан бул маселе кандай жол менен чечилди? Эми ал жерде обеспеченный багар деп коебуз. Ал жерде поливная башняларыбыз жок. Ал сугарса кайра баягы развитие, баягы бышып жетилүү фазасы созулуп кетет дагы. Биз негизинен ал жерде арпаларды эгебиз, кармон культураларды эгебиз, ошондой эле эспарсеп көп жылдык чөптөрдү эгебиз. Ал жерде түшүм мына орто эсеп менен 16 центнерден жогору болду. Жакшы түшүм алгандары 30 центнерге чейин алды да. Анан бул учурда ал жерде баягы биздин баягы аба ырайынан дагы жамгырдуу келип, ным жакшы топтолуп, ошого жараша анан өз ушунда эгип, биздин ошо дыйкандарыбыз жакшы түшүм ала алды да. Негизи эле чөйрөнү дал ошол баягы айыл чарба, дыйкандуулук жаатына багытталган өрөөндөрдөн болгондуктан сөзсүз түрдө бул багытта дагы өзгөчө баягы көзөмөлгө алынган иш-чаралар өткөрүлөт эмеспи? Мисалга алсак, башка аймактарда, башка региондордо дал ушул Чүй облусунда эле ушул түшүмдүүлүктө сууну азыраак талап кылган же болбосо
ушул эгинди дагы туура бага турган же болбосо кандайдыр бир өсүмдүктөрдү бир өзгөчө өстүрө турган, жеңил жол менен кыла турган кандайдыр бир жолдорду таап, даланы дыйкандарга, фермерлерге сунуштап жатыптыр. Сиздердин аймагыңыздарда ушул тарабында элдер менен, дыйкандар менен сүйлөшүүлөр, же болбосо кандайдыр бир келишимдер, пикирлер айтылдыбы? Ооба, бул боюнча биз өзүбүз ошо дыйкандарыбыз менен түз иш алып барып атабыз. Себеби дегенде биз мына Западный Бычка чоң каналынан 7-чи район болуп алабыз. Мен айтып өттүм. Ошол жерден 10.905 гектар подвешенный орошаемый жерлерибиз бар. Ал жерлерде биз бүгүнкү күндө капельный орошениелери, ошондой эле баягы дождевание, жамгырлатып суаруу системаларын киргизип атабыз. Ошол эле учурда биздин ушул зонабызда 22 биздин бассейн суточного регулирования, бассейн декадного регулирования, ошондой эле водохранилищаларыбыз бар. Бул значит биздин суу чарба башкармалыгына карайт. Андан тышкары да 22 ошондой көлмөлөрүбүз бар. Ал көлмөлөр биздин айыл өкмөттөрдүн алдындагы АУПларга карайт. Мына ошолордо биз быйылкы жылы Кара Балта дарыясынан сууну дагы ушул биздин Кара суу зонасына, Кара суу айыл аймагына, Степной айыл аймагына, ошол эле Ак Башат айыл аймагындарына биздин Кара Балтадагы сууларыбызды тыштаганга туура келди. Ошондой эле көлмөлөрдү суусундагы ошо толтуруп, кайрадан суу берип, ошентип чыктык да. Анан мындан тышкары да бизде скважиналар бар. 127 ошо баягы суу аз болуп калган мезгилдерде ошо суга тайдоо аянттарына сууну кошумча кылып бере турган. Мына ушул боюнча дагы иштерди апардык. Жакынкы ошол электр энергиясы барып калган, анан линияларды тарттык, ошол жерге капельный орошениелерди койдук, ушинтип выход кылып чыктык да. Анан эми быйылкы мына келерки жылга дагы мына президентибиз, биздин министрлер кабинетинин төрагасы бул багытка көп көңүл бурулуп атат. Азыркы учурда ошо 2024 жылга дагы биздин ошо мына азыркы айтылган 44 көлмөлөрүбүздө 24 миллион сууну сактайбыз. Ошол сууларды беребиз. Ошол сууларды бүгүнкү күндө биз ошо өзүбүздүн күчүбүз менен иштеткен каналдарды оңдогондорубуз, ошо баягы жер каналдарын бетонированный, лотковый каналдарга Г-образный блокторго коюу боюнча быйылкы жылдарда иш жүргүздүк. Мына 24 жылга карата да иш пландарды кабыл алдык. Ошо көлмөлөрдү тазалоо боюнча көлөмүн баягы толуп калган донный, взвешенный наностор менен толуп калган суу менен агып келген биздин ошондой отложениелерибиз бар. Ошолордун баарын бүгүнкү күндө мына биздин суу чарба департаменти Кыргызстандын плавающий сүзүп жүрө турган экскаваторлорду алып атат. Анан биздин суу чарба башкармалыктарына да техникаларды алган атат. Ошо техникалар менен дагы тазалап, анан баягы толуп калган участкаларын кайра калыбына келтирип, ошо көлөмдү азыр болгону бизде 50% чейин толуп калган көлмөлөрүбүз бар. Ошолорду тазалап ишке киргизгенбиз, бирок ал быйылкы 2023 жылы аз эле көлөмдө болуп калды. Себеби дегенде ресурстарыбыз дагы, техникаларыбыз да аз болду. Бирок мына 24 жылга карата бул багытта жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен, АУПлар менен, ошол эле биздин министрлер кабинети аркылуу, биздин суу чарба департаменти аркылуу бөлүнгөн акча каражаттар, техникаларды пайдаланып иретке келтирүү маселелери планга киргиздик. Ошо менен бул маселени биз чече баштайбыз. Чынында эле абдан баягы чоң жетишкендиктер тууралуу ушул
айыл чарба тармагы жөнүндө токтоло кеттиңиз. Убактыбыз жетип калса албетте дагы да токтолмокчубуз. Эскерте кетсек, урматтуу көрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Андыктан эгерде бүгүнкү биздин темага тийиштүү Жайыл районуна байланыштуу суроолоруңуздар, пикирлериңиздер болсо 0501 67 01 91 номерине WhatsApp өзүңүздүн билдирүүңүздү жөнөтсөңүз болот. Же болбосо 0312 кодун терип 67 01 91 номерине коңгуроо чалып, бүгүнкү биздин сыйлуу мейманыбызга суроолоруңуздарды узатсаңыздар болот деп эскерте кетмекчибиз. Анан дагы уруксат берсеңиз, анан мен ушу баягы айтып коеюн, эми мына телевидениеден чыгып аткандан кийин чындап эле баягы 23 жыл биздин район үчүн оор жыл болгону менен жемиштүү жыл болду. Себеби дегенде мына биздин районубузда Жайыл Баатыр атабыздын атын алып жүргөнүнө 8 майда 2023 жылы 30 жыл толду. 30 жылдык юбилейди биз областтык деңгээлде жакшы ушу маанай менен элдин катышуусу менен, райондун элинин катышуусу менен, райондун жетекчилигинин катышуусу менен, област жетекчиликтеринин, ошондой эле биздин жогорку кеңештин депутаттарынын катышуусу менен жогорку деңгээлде өткөрүп алдык. Баардык ошо иш пландарыбызды ошого арнап атайын ар бир айыл аймактарында ошол эле биздин мектеп, биздин вуздарда ушул темага арналган конференцияларды өткөрдүк, жолугушууларды өткөрдүк. Анан биздин ошо Жайыл Баатырыбыздын атындагы коюлган эстеликтерди, ошол жердеги парктарды оңдоп иретке келтирип алдык. Мындан тышкары албетте бул туурасында да азыр токтолмокчубуз. Бизде көрүүчүбүз бар экен, кабыл алып коелу, анан ары темабызды улайбыз. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Угуп жатабыз, урматтуу эле көрүүчү. Убакыт кетип жаткан мезгили, андыктан. Алло, угуп жатабыз сизди. Байланыш жакшы болбой жатат окшойт. Биз көрүүчүбүздөн дагы бир ирет өтүнүп кетебиз. Дагы бир жолу коңгуроо чалып көрүңүз. Линия азыркы учурда бош. Анан дагы урматтуу теле көрүүчү, сыналгыдан азыраак, артыраак туруп, анан өзүңүздүн оюңузду, пикириңизди калтырсаңыз деген ойдобуз. Биздин көрүүчүбүз кайра байланышка чыккан экен. Саламатсызбы? Түз эфирдесиз. Сурооңузду узата бериңиз. Бере бериңиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен 12-чи мектеп жөнүндө суроо берейин дегем. Угуп жатабыз. Биздин 12-чи мектепте Карабалтада дагы эле ата-энелер акча чогултуп башташат. Ошол качан каралып, качан тыйылат? Абдан жакшы суроо деп айтып кетмекчибиз. Негизи эле ар бир мектептерде, окуу мекемелеринде акча чогултуу токтотулган. Бул көйгөй жаралыптыр азыркы кезде. Мен өзүм жазып алдым, өзүмө дагы бул чындап эле мына президентибиздин тапшырмасы менен бүт мектептеги чогултуп аткан акча каражаты токтотулган. Ошол жердеги эле мектепке техникалык каражаттарды алууга, тазалоого, ошолордогу мектепте колдонуучу жабдууларды алууга бул жергиликтүү бюджеттен алынып берилет. Ал эми калган учурларда эч кандай баягы чогултуулар болбош керек. Муну мен өзүмө жазып алдым. Бул боюнча иш алып барабыз. Мындага жол берилбейт. Биздин көрүүчүбүз жообуна канааттанды деген ишеничтемин. Анан дагы мынакей, негизи эле ар бир жаран дал ошол коопсуздукка, татыктуу жашоого жашаганга, өзүнүн аймагындагы толук тийиштүү шарттарга да турмушун, тиричилигин өткөрүүгө укуктуу, албетте. Анан ушул учурда эле, мисалы үчүн ошол эле мектептер, бала бакчалар, ошол эле жол деген сыяктуу маселелер Жайыл районунда кандай болуп жатат? Өзгөчө ушул алсак, ушул социалдык объектилер жөнүндө токтой кетсеңиз. Мына социалдык объекттер боюнча чындап эле мына биз 2 жылдан бери өзүбүзгө да өнүктүрүү фондун ачып берди. Бул жалпысынан 34,5 миллион сом. Мына ошол акча каражатын жумшоодо, ошол эле биздин жергиликтүү бюджеттин кирешелерин көтөрүү боюнча да иш алып бардык. Биз мына быйылкы жылдын эсебинен ошо биздин ички жолдорду
тротуарларды салуу боюнча дагы жакшы аракеттер болду. Мына Кара Балта шаарында биз 5,6 километрге жакын жолду, 6,1 километрге жакын жолду, ички жолдорду асфальттай алдык. Ошол эле учурда биз мына Суу Самырда, ошо менен эле катар Суу Самыр айыл аймагында, ошо менен катар биздин мына Жайыл айыл аймагында ички жолдордон мына жалпысынан 3 километр ашыгыраак жолду биз асфальттай алдык. Мындан тышкары дагы биздин айыл өкмөттөрүндө мына жергиликтүү бюджеттин эсебинен бир канча жолдорго шагыл жаткырып, анан грейдерлөө иштерин дагы эмне кылдык. Мына айыл өкмөттөрүнүн базасын чыңдоо боюнча быйылкы жылдын эсебинен эле мен азыр кайтылуу өткөн өнүктүрүү фондунан биз быйылкы жылдын эсебинен мурунку жылдары да алып бергенбиз техникаларды. Биз Полтавка айыл аймагында бир грейдер алып бердик. Бул 7 миллион 200 миң сом, 6 миллион 200 миң сомун ошо биздин өзүбүздүн өнүктүрүү фондунан бердик. Ошол эле учурда биз мына Сары Булак айыл өкмөтүнө бир бусик автобус алып бергенбиз. Андан тышкары бир фронтальный погрузчикти алып бердик. Ошол эле учурда айыл өкмөттөрүбүзгө бирден мусорну чыгара турган машиналарды алып бердик да. Мына азыр эми айыл өкмөттөрүнүн дагы өздөрүнүн муниципалдык ишканаларын түзүп алды. Азыр мусорду чыгарууда дагы, анан жолдорду шагыл жаткырууда дагы мына быйылкы жылы биз 2 кузов хова машинасын алып берген атабыз. Азыр ошол эле учурда биздин бүгүнкү күндө дагы Жайыл айылында дагы бир хова машиналарыбыз бар. Ошентип баягы ички жолдорду да оңдой баштадык. Мындан тышкары биздин негизги жол бар эмеспи? Ушул түндүк менен түштүктү байланыштыра турган, ошол жаатта дагы негизи коопсуздук маселеси жана жол маселеси, транспорт маселелери кандай каралып жатат? Себеби айрым аймактарда, айыл жергелеринде, ошол эле райондо, алыскы жерлерде мектептерге, бала бакчаларга келе турган каттамдар же болбосо деги эле тургундардын ошол борборго жете турган мүмкүнчүлүктөрү дагы буга чейин көйгөй жаратып келген. Бул маселе чечилди? Бул көйгөй маселелер эми азыр толук чечилип бүттү дегенден алысмын. Бирок мына биздин Красновосточный айыл аймагында биздин жол ишканасына караган Вознесеновка Карадойго деген жолубуз бар. Мына ошону быйылкы жылы 3 километрден ашык жерине асфальттадык. Ал мурда 2 жыл мурун 1,5 километр жолду асфальттанган болчу. Дагы 2024 жылга биз ошо транспорт жана коммуникация министрлиги менен мына департамент дорожного хозяйствосунун жетекчиси келип кетти. Ошол жерди дагы киргизип атабыз. Мурун асфальт эмес болчу. Ошону асфальттоо боюнча ал жерде ошо биздин окуучуларыбыз баягы бусик автобустар менен окууга мектепке келишет да. Ушул проблема болуп аткан. Азыр кичине болсо да оңдолду. 4,5-5 километр асфальттанды. Дагы биз бир 6 километрге чейин ошо асфальтты салуу боюнча, төшөө боюнча иш аракеттер кетип атат да. Ал эми ошол эле учурда, мисалы үчүн ошо алыскы аймактарда жашоолорун ыңгайлаштыруу багытында, өзгөчө ошол билим берүү багытында мектептерди, бала бакчаларды салуу мерчемделүүдөбү? Жана канча быйыл ушул Жайыл району боюнча социалдык объект жаңы курулду же оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү? Эми биз мына негизинен социалдык объектлерден бүгүнкү күндө бизде чоң акча каражаты жумшалып, бул мына Ас-Сафа гуманитардык фонду аркылуу бул 5,5 миллион сом түзөт. Жон арык айыл айылында ФАПты куруп ишке бердик. Мындан тышкары биздин ошол эле Кара Балта шаарында ошо анан Талды Булак айыл аймагында спорттук аянтчыларды балдар үчүн жаңы ладык, жаңы спорттук площадкаларды салдык. Мындан тышкары мына биздин Суу Самыр айыл аймагында ошо көп мектептерибиздеги ичиндеги баягы
отоплениелерин, айнек терезелерин, ошол эле мен айтып өткөн өнүктүрүү фонду аркылуу бир гана ушу мектеп биздин ФАП детсадтарыбызды ошо жаңылануу системасына анан терезелерин жаңылап алып алган жетишти. Мындан тышкары ошо жаңы мектепти ишке бердик. Быйылкы жылдын эсебинен бул Сосновка айыл аймагында 2014 жылдан бери бүтпөй келип аткан мектеп эле быйылкы жылы бүтүрүп 250 орунду бул кошумча корпус 250 орунду ошонубузду мына 58 миллион сом жумшап ошол мектепти ишке бердик. Мындан тышкары дагы биздин ошол эле биздин техник экономик колледжибиз бар. Ал жерде дагы бир өндүрүштүк ишкананы сүттү кайра иштетүү боюнча ишке киргизип алдык да. Буну менен жумушсуздук менен дагы күрөшүү маселеси көтөрүлүптүр да. Ооба. Бул жерде эми жалпысынан бизде мына жеке ишканалары ошол эле биздин баягы ишканаларынан 32 объект ачылып, ошол жерде 130 жумуш орунун түзгөнгө жетиштик. Бул эми ар кандай сферадагы жеке менчик ишканалары. Мындан тышкары дагы биздин атайы ошо жумушка алуу боюнча 330 адамды быйылкы жылы жумуш менен камсыз кыла алдык. Бул баягы биздин анын ичинен баягы 215 мекеме уюмдардагы бош турган кызматтарга чакыруу менен. Ошол эле учурда мына негизинен мен сөзүмдүн башында айтып өттүм. Биздин районубуз өндүрүшү жолго коюлуп аткан, өндүрүшү көлөмдүү өндүрүштү бере турган район. Мына Кара Балта шаарыбызда биз дагы жаңы ишканалардын ачуунун алдында турабыз. Бул значит биздеги мурунку оюнчуктар заводунун токтоп калган. Ошону түрк ишкерлери менен биргеликте азыр аягына чыгып баратат. Ошол жерде текстильный комбинатты мына жабдуулары келип атат. Анан ошол эле швейный фабриканы ачып атабыз. Бул барып 2-3 сменде иштей турган ишкана болуп атат. Мурдагы Ковровой Карабатинский комбинаттын ордуна дагы түрктөр менен ошол эле ишкерлер менен аны дагы уже аягына чыгарып атабыз. Жалпысынан 1000ден ашык жумуш орунду түзүлгөн атат. Мындан тышкары түшүнүктү. Азыр биздин көрүүчүбүздүн суроосу бар экен. 150 номери менен аяктаган көрүүчүбүз жазыптыр. Участок жок болуп жатат. Качан жер бөлүнөт участокко, качан жарандарга, кара балталыктарга дейт. Жер үлүштөрү бөлүнүп берилет дейт. Ушуну менен кошо эле ушул жер мунапысы мыйзамсыз жерлерди басып алуу жаатында кызыл китептер тууралуу да айта кетсеңиз. Ошону менен биздин акыркы суроолорубуз болот, урматтуу теле көрүүчүлөр. Анткени убакыт дагы ченемдүү. Кара Балта шаарында чындап эле жер аз. Ал жерде азыр биз горизонталь эмес, сотный үйлөрдү коюшубуз керек болуп атат. Ошон үчүн биз ал жерде Кара Балта шаары мына АТР боюнча да Калининский айылы бир чөлкөмдө бир жерде катышкан турганына байланыштуу биз Калининский Красновосток айыл аймагынын Калининский айылындагы АТР боюнча кошуп атабыз. Ошол жерде дагы биздин 16 гектар жерибизге баягы присадибный участка бере турган жерибиз бар. Анан шаарда дагы азыраак участкаларыбыз бар. Биринчи кезекте биз эми азыр ошо этаж үйлөрдү куруп, анан ушуну маселени чечпесек, бүгүнкү күндө жалпы биздин 115.633 населениянын 50% биздин Кара Балта шаарында жашайт. Ошон үчүн биз баягы сотный үйлөрдү куруп, анан ошол жерден ошо кезекте турган биздин шаардын тургундарына биз үйдү бере алабыз. Мына Кара Балта шаарына миллиард акча каражатын биздин президентибиз бөлүп берип атат. Буюрса ошо развитияны ошо карайбыз. Шаардын өнүгүүсү мына ген планы кабыл алынган, ген пландын негизинде азыр корректировка жүрүп атат. Ошонун негизинде сотный үйлөрдү куруп турган ошондой маселени чечпесек, ар бирине жер бергенге
оор. 290 саны менен аяктаган абонентибиз жазыптыр. Саламатсызбы? Номер 50 мектепте да акча жыюу токтобой жатат. Бир чара көрсөңүздөр жакшы болмок. Ата-энелер менен дагы өздөрүңүздөр чара көрсөңүздөр дейт. Бул жерде баягы ата-энелер дагы себепкер деген сыяктуу жаатта жазыптыр. Ушундай эле көйгөй мына жогоруда айтылган 12 мектепте да болгондугун дагы СМС түрүндө башка ата-эне дагы жазган экен. Анан дагы ушул жерде албетте негизи мектептер менен болуп жаткан азыркы ушул майрамдын алдында деген иш-чаралардын алкагында бир көзөмөл жүргүзүп коюшуңуз шарт экен. Анан жогоруда ушул жер маселеси, турак жайлар тууралуу сөз болгондугуна байланыштуу бул суроону сөз бере кетиш керек. Негизи эле Кара Балта Жайлы району бул ички миграция өтө күч алган аймактардан эмеспи? Бул жаатындагы акыбал кандай? Эми туура, биз азыр бүгүнкү күндө санарип аймак боюнча дагы иш алып барып атабыз. Жакында эле өзүңүздөргө белгилүү, былтыр биз перепис населениени өткөргөнбүз. Азыр эми бүгүнкү күндө Кара Балта шаарында дагы ошо бүт баарын учетко алып киргизип атабыз. Ошол эле учурда биздин дачный зоналарда да жашаган жарандарыбыз бар. Шаарга, Кара Балта шаарына караган 5 дачный участоктарыбыз бар. Аларга дагы баягы мунапыс мыйзамдын негизинде каттоого алдык. Бирок ал участкаларды биз калктуу конушка которо элекпиз. Мыйзам жол бербейт. Азыр ошолорду дагы эсепке алып, Кара Балта шаарында жалпы эле биздин ошо айыл аймактарында санарип аймак боюнча тынымсыз ишке кетип атат. Анан ошол эле түндүккө киргизүү боюнча, түндүк порталына киргизүү боюнча дагы жумуштарды колго алганбыз. Жалпы мунапыс боюнча бизге 633 арыз түшкөн. Ошонун 160-ына биз госактыны даярладык. Дагы 127-сине биздин кадастрда уже даярдыктар иштери кетип атат. 8 арызыбызды бул баягы зона, красная зона кирип калганына байланыштуу ага биз чечим бере албадык. Ошол эле учурда 261 арыз бул туура мыйзамга, кабыл алынган мыйзамга, шартка туура келбегендиктен аны биз артка кайтардык. Түшүнүктүү. Урматтуу эле көрүүчүлөр, эскерте кетсек, биз коңгуроо чалууну кабыл ала албайбыз. Бир гана СМС түрүндө билдирүүңүздү калтырсаңыз болот. Жана видео чалуу, үн коштоо жөнөтүүнү дагы биз кабыл ала албайбыз. Бир гана жазуу түрүндөгү СМСтерди кабыл алабыз демекчибиз. Ал эми мынакей ошол эле суроонун катарында миграция жөнүндө да сөз болуп кетпедиби? Мынакей ошол калкты санын азыркы кезде эсепке алыпсыздар, ошол эсептеп өткөрүлүптүр. Учурда Жайлы району боюнча канча калк жашайт жана алардыкы кайсынысы жергиликтүү калк жана канчасы ушул миграция жолу менен катталгандар экен жана ал жаатындагы иш-чара кандай жүрүп жатат? Эми жалпысынан мен айтып өттүм, акыркы перепис боюнча Жайлы районунда калктын саны 115.633 адамды түздү. Анын ичинен 52.933-ү бул Кара Балта шаарында катталды. Ошол эле учурда эми биздин бүгүнкү күндө ички тышкы миграция бул аз санда болгон 2% түзөт. Ошол эле мээлер боюнча бүгүнкү күндө ошо келгендерин учетторду жүргүзүп атабыз, эсепке алып атабыз. Негизинен бизге ошо Тажикстандан келген жарандарыбыз көп. Аларды дагы биз азыр каерде жашап атат, бүт ошолордун учетун эсепке алып атабыз, документация учетко алып атабыз. Түшүнүктүү. Ушул эле учурда жана жогоруда биздин маегибиздин башында оңдоп түздөө өндүрүш иштери тууралуу жана ошол эле инфраструктурага байланыштуу парктарды, жергиликтүү кандайдыр бир маданий аймактарды оңдоп түздөө жөнүндө сөз болуп кетпедиби? Ошого тийиштүү бизде дагы 295 саны менен аяктаган көрүүчүбүз жазган экен. Кара Балтада парктар качан оңдолот жашоолдандыруу боюнча деген суроону жөнөтүптүр. Бул боюнча мына биздин эле ошо райондук мамлекеттик администрациянын алдында Нижний парк деп коебуз. Нижний паркка 25. Азыр бул суроону туура кийинки коңгуроодон кийин жооп алалы. Алло, түз эфирдесиз, өзүңүздүн сурооңузду узатсаңыз болот. 4 бала окуйт. 3 неберем, кызым. 2 школдун такыр бир столовой оңолдо койду. 2 мектеп боюнча. Ашканасы тууралуу сөз экен. Мен буну жазып алдым. Мына мэр менен иш алып барабыз. Эми столовойлордун баарын биз азыр ашканаларды, мектептеги ашканаларды
Мерсико, УБКО, ана ошо өзүнүн местный бюджет менен ашканалардын баарын горячий питание бериш үчүн оборудованияларды кошуп да эмне кылып атабыз. Экинчи мектеп боюнча туура эле айтып атат. Буну мына келерки жылдын эсебинен ишке ашырабыз. Буну сөзсүз түрдө колго алабыз. Түшүнүктүү. Ал эми жана ушул парктарды оңдоп түздөө жашыландыруу боюнча. Парктар боюнча мына верхний, нижний парктарыбыз бар. Нижний паркка атайын мына жергиликтүү бюджеттен Кара Балта шаарынын жергиликтүү бюджетинен 25 миллион акча каражаты бөлүнгөн. Азыр иштер башталды. Буюрса эмдиги жылкыга биз оңдоп бүтөбүз. Азыр уже подрядчиктер уже ишти баштады. Түшүнүктүү. Соңку суроолордон болсун, ошол туристтик зона болуп катары деги эле ошол көптөгөн чет элдиктерди, жергиликтүү калкты деле кызыктырган зона бул Сусамыр өрөөнү экени, жайлоосу экендиги талашсыз. Ал эми ушул учурда быйылкы жылда өзгөчө туризмге басым жасалып жаткандыгына байланыштуу бул жаатта өндүрүштөр деги эле жетишкендиктер кандай болуп жатат? Эми туризм чындап эле мен туурасын айтып кетейин. Бизде эми негизинен Сусамыр айыл аймагы жайгашкан, Сусамыр долинасында. Ошол эле учурда биздин экиге бөлүнөт. Негизинен жайлоо, жайыт жактарыбыздын көпчүлүгү бул Панфилов районуна карайт. Ошол эле учурда бизде калктуу конуш, анан өзүбүздүн дагы мына ал жерде жалпы районда 166 000 гектар жайытыбыз бар болсо, ошол эле Панфиловда, ошол эле зонада 350 000 гектар жайытыбыз бар. Ал жерде эми бөлгөнгө болбойт, себеби негизинен ал жерде биздин туруктуу жашаган бул Сусамыр айылынын тургундары, бул ал бизге карайт. Анан ошол жерде дагы баягы жол боюнда коюлган, ошол эле дарыялардын боюна коюлган боз үйлөрдү, туристтерди кабыл алуу жайлары ошо Панфилов менен биргеликте биздин туруктуу жашаган элдерибиз күтүп атат. Анан биздин Кызыл Ойдо дагы ошо баягы туристический маршрут боюнча линиябыз бар. Бул Төө Ашу, анан кийин Кызыл Ой аркылуу өткөн арал. Бул Жумгалга чыгып кетет, Соңкул көлүнө чыгат. Ошол жерде туристтердин токтой турган жайлары бар. Ошол жерлерде биз аларды күтүп, аларга шартты түзүп, ар бир ошо баягы бу тургундар өзүнүн ошо туристтерди кабыл алуу пункттарын койгон. Ошол жерде дагы развитияны эмне кылып атабыз, өнүктүрүү жолдорун карап атабыз. Анан кышкы туризм боюнча өзүңүздөргө белгилүү болуп калгандай лыжный база бар, бирок бул эми Панфилов районуна карайт. Бирок ошол эле учурда биз дагы өзүбүзчө мына биздин губернаторубуз менен биргеликте атайын программа түзүп атабыз. Ошо жерге привлекаемый кылыш үчүн биздин өзүбүздүн айылга жакын ошо Сусамыр айылындагы Тунук айылында ошо туристтерге карата бир программа иштеп чыктык. 24-жылдан баштап ошо жумуштарды ишке ашыра турган болуп атабыз. Андан жакшы жооптор болду. Чынында эле албетте аткарыла турган 2024-жылга коюлган иш-чаралар тууралуу албетте УТРК Чүй телеканалы өз маалында чагылдырып, жетишкендиктер тууралуу байма-бай бизге келген мейманыбыз менен бирдикте, жергиликтүү тургундар менен бирдикте ишке ашырабыз деген ойдомун. Убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн чоң рахмат айтмакчыбыз. Дагы келе жаткан жаңы жылыңыз менен алдыга койгон пландарыңыздардын баары өз ишинде, өз жолунда аткарылсын демекчибиз. Рахмат. Эскерте кетсек, урматтуу телегөрүүчүлөр, азыркы биздин маегибиз дал ушул жыл жыйынтыгы 2023 Жайыл району боюнча болду. Бизге толук кандуу маалыматы менен бөлүшкөн Жайыл районунун акими Төрөгелди Түркбаев мырза жетиштүү, тийиштүү маалыматтар менен бөлүштү деген ишеничтебиз. Ошону менен Саресеп көрсөтүүсү азыр тыныгып алат дагы. Андан соң кайра эфирибизди сиздерге тартууламакчыбыз. Андыктан биз менен алыстабаңыздар. Алдыда Москва району.